Салам алейкум достор. Бүгін 6 сентябрь. Чикаго шаарындағы соревнованиялар бүттү. Мен атайын Чикаго шаарынын даунтаунуна келгем. Биздин Telegram каналдагы катталуучулар менен прямой эфир кылып, суроо жооп кылып, суроолоруна жооп берейин деп. Азыр мына машинаны бул жака койдук 2 саатка. Атайын метр бар экен. Плейт номерди киргизип, акчасын төлөп койдук. 2 саат убактыбыз бар, достор. Мына Чикагонун сулуулугу, асман тиреген зданиялары. Бул болсо Чикагодагы эң бийик имарат. Ушул жанына келдик. Жанында Коос парк бар экен. Мен азыр Telegram каналдагы биздин катталуучулар менен 1 сааттан ашыгыраак 1,5 саатча прямой эфир кылдым, суроолоруна жооп бердим, ар кандай өзүмдүн ойлорумду айттым. Бүгүн Америкада майрам экен, нерабочий ден экен. Эртеңден баштап Агаяга барып, грузум бар, жумушка чыгабыз. Мына сиздерге көрсөтүп атам. Чикагодагы эң бийик здание. Достор, мекендештер чогулган Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө арналган спорт мелдештер абдан сонун өттү, абдан жакшы даярдалыптыр. Биз организаторлорго абдан ыраазы болдук. Тамагын да беришти, оюндар тынч өттү. Мекендештер абдан өзүнүн культурасын көрсөтүп, спорт оюндары аяктап, көчөгүнө жыйынтык чыгып, биздин Америка менен Канаданын элчиси Кыргызстандын приздерин берип таратып, кечинде банкет болду деп элде тарашты. Биз банкетке барган жокпуз. Азыр Чикагоны бир сыйра кооздугун көрүп, кыдырып алып, үйдү көздөй кетебиз. Үмүттүн футболкасы укмуш футболка болду. Көчөгүнө келем. Салимышканын көйнөгү сонун экен. Папасынын эркек кызы. Привет де, мекендештер, привет де. Мен силерди жакшы көрөм де. Мен силерди жакшы көрөм. Папа, мама да жакшы. Молодец. Менин кызым алтын кызым, кеп ойной кой. Мына Америка, элдердин баары жыргап жүрүшөт, балдар. Бүт баары тынч, жакшы, күн ачык. Бул жакта абдан кооз бар экен. Жүрүп паркты бир сыйра кыдырып келели буяка барып. Мекендештерге мен паркты көрсөтүп коеюн. Америкадагы эң бийик зданиянын жанында бул остановка экен. Мына Чикаго шаарынын кооздугу, сулуулугу Wills Tower деген 107 этаж здание. Башыңды өйдө көтөрсөң, мойнуң сынып кетчүдөй. Азыр бул жакта парк бар экен. Ошо паркты сиздерге көрсөтүп коюп, биз жолго чыгалы. Бардык мекендештерге аманчылык, тынчтык, Америкага келиңиздер. Мен Америка жаман болсо сиздерди үгүттөбөйт болчумун. Мен как мотиватор катары өзүм көргөн нерселерди сиздерге айтып атам. Мен бир күркүл эмесмин, мен миллионер эмесмин. Мен Чикагода жүргөн биздин карапайым эле жөнөкөй кыргыздын жигитимин. Мына мол жерде жакшынакай парк бар экен. Ушул жерге келип дагы эс алышат экен. Мына кооздуктар. Асманда вертолеттор учуп жүрөт. Баарына мен постоянно айткандай таптаза. Бир да мусор көрбөйсүздөр. Чөптөрдүн баары кыркылган, гүлдөрдүн баары өстүрүлгөн. Эч ким сиздерге унчукпайт. Полицейскийлер Россияда жашаган мекендештердин артынан кууганда эч ким куубайт. Наоборот, сурооңор болсо полицейскийлердин артынан барып, мага жардам бериңиздер, мага муну айтыңыздар деп айтсаңыздар болот. Мына бул жакта мына элдер эс алып атат, китеп окуп атышат. Гүлдөрдүн баары отургузулган, скамейкалардын баары
ушундай жашоо. Америкага келгенде достор, Америкага келгенде көп мекендештер кара жумуштан баштайт. Мыякта оор болот, башында тил билбейсиздер, оор болот. Жумуштан кийин чарчап үйгө эптеп жетесиздер. Мен дагы Америкага келгенде 2 жыл грузчик болуп иштегем, андан кийин 2 ай грузчик болуп иштеп, 2 жыл плотник болуп иштегем. Мен да кафелерден идиш-аяк жуугам, базбой болуп иштегем. Кара жумуштардын баарын иштеп келип, кийин трак отуруп, ошондон кийин турмуш кичине оңолуп, анча-мынча нерселерге жетип, ошол нерселер менен сиздер менен бөлүшүп атам. Мага каналда көп хейтерлер да чыга баштады, айтышат, сен эмнеге мындай информацияларды таратып атасың, тинтип атасың, минтип атасың деп. Биз бири-бирибизге жардам берсек өнүгөбүз. Бири-бирибиздин жакшылыкка кубанып, өйдө көтөрүп турсак өнүгөбүз. Анан постоянно эле басмырлай берсек, бирөөнүн жакшылыгын көрө албасак, эч качан өнүкпөйбүз. Мен буга чейин айтып келгем, өзүм көргөн нерселерди өзүм жөнүндө айтып келгем, дагы эле айта берем. Ошон үчүн достор, баары жакшы, грин карта ойнойбуз, Америкага келебиз. Россиядагы мекендештерге чоң салам, малатсы. 700 миң, 800 миң, миллиондоп жүрүшөт. Мага көп мекендештер чыгып атат Россиядан. Биз мыякта кантип жүргөн турбайбызбы Америкага салыштырып деп. Информация эч ким бербейт. Бизде да посолдор бар да, посолдор бар. Ошолор чоңдорго жеткизип, Россиядагы мекендештерди Россияга, Америкага жибергенге аракет кылбайлыбы? Эгер аякка барса, көбүрөөк акча тапса, Кыргызстанга салса, Кыргызстандын бюджети толсо, ошондо бирдеме кылса болот да, мамлекет өнүгөт да. Россияда 20 киши, 15 киши салган, Кыргызстанга акча салганын, мыякта Америкада иштеп жүргөн бир эле мекендеш салып коет атпайбы? Ошондо чет мамлекетте жүргөн биздин мекендештердин салымы чоң да Кыргызстандын өсүшүнө. Кыргызстан өссүн, өнүксүн десе, Американын чоңдору менен деле сүйлөшсө болот да, биздин чоңдорчу. Биз кичинекей мамлекетпиз, болгону 30 жыл болду эгемендикти алганга. Бизге жардам бергиле. Биздин мекендештерди кичине жеңилдик бергиле, жеңил кирип, иштеп, буттарына туруп, сиздерге да жардам берсин деп. Биздин мекендештер катуу иштейт, экономикага жардам берет деп. Элге жардам бериш керек да. Чоңдордун бүт баары элдер нанимать эткен менеджерлер да. Баардыгыбыз айтабыз, 3 жолу революция болду. Турмуш оңолуш керек да. Ким мамлекеттин хозяйыны деп коет? Эл да, эл. Анан чоңдор элдерге жардам бериш керек. Элдердин турмушун оңдош керек. Жөн эле условия түзүп берип коюш керек. Болду, эчтекенин кереги жок. Элдерге жакшы условия түзүп берип койсо эле, Америкага келип турган жолун жеңилдетип койсо эле, адамдар өзлөрүнүн оокаттарын өзлөрү эле кыла беришет, достор. Өзлөрү келишет, иштешет, буттарына турушат, Кыргызстанга жакшынакай акчаларын жиберишет. Ошолор Кыргызстандын бюджетине түшөт. Ошол акчалар менен мектептер салынат, ар кандай завод, фабрикалар салынат. Азыр мен дагы YouTube каналыма, Telegram каналыма ар кандай кишилер жазып атпайбы, мекендештер жазып атпайбы? Силер эмнени кыйратып атасыңар, тарап кеттиңер, келбейсиңер деп. Анда чоңдор салсын, килтеген заводдорду салсын, фабрикаларды салсын, зарплатаны көтөрсүн. Анан мигранттар барат да, мигранттарды эч ким токтото албайт. Алар жыргаганынан кеткен жок. Турмушка акча жетпеген үчүн ар кайсы жакта тарап жүрүшөт. Азыр макул, мояктагы миллион мигрантты Кыргызстанга апарып койгочу, бардактын баары башталбайбы? Жумуш жок болсо, наоборот, бутка турганга чейин жакшы өнүккөн мамлекеттерге барганга жардам бериш керек мамлекет. Ошондо мамлекет өнүгөт. Америкага келип, канча деген биздин мекендештер жакшынакай университеттерде окуп, билимин көтөрүп атат. Ошол билими менен Кыргызстанга кийин барып жардам берет. Чикагода эмне деген биздин алтындай болгон мекендештер, жигиттер IT школун ачып, өзлөрүнүн образованиясын көрсөтүп, мыякка ишканаларды ачып, траковый компанияларды ачып, буттарына туруп атышат. Биз көрбөдүкпү, могу соревнованияга келген мекендештер кандай ынтымактуу жүрдү. Бүт баары койгон, сонун машиналарда тээп жүрүшөт, жакшы кийимдерди кийип жүрүшөт. Турмуштары сонун. Ошолорго кубандым мен көрүп алып. Абдан ынтымактуу. Бул чет эле. Америкада 100 миңден ашык мекендештер бар.
Бул жака болсо спортко катышам деген деле мекендештер келди. Ошо окшоп Россиядагы, Кыргызстандагы мекендештерге жол ачып бериш керек Америкага келгенге. Мияка деген эч ким ар дайым калып эле миякта өмүр бою жашайм деген жарандарыбыз аз эле болуш керек. Калгандары бутка туруп алып, туугандарга барып Кыргызстанды көтөрөм деген мекендештер көп. Баарыңыздарга чоң салам. Биз дагы Агая штатына кетели. Кийинки эфирден жолукканча сак саламатта болуңуздар. Салам алейкум достор. Бүгүн 5 сентябрь Америкада Чикаго шаарындагы кыргыз мекендештердин оюндары башталар учур. Азыр финалдык оюндар болот. Бардыгын сиздерге тартып көрсөткөнгө аракет кылам. Акырындан анда баштай берели достор. Мына бул жакта биздин Кыргызстандын желеги тагылып турат достор. Мияктан ар кандай футболкалар бар экен. Кыргыздын оймо чимелери бар. Шакек, шуруулар сатылып жатат. Азыр мен сиздерге бир сыйра көрсөтөйүн. Это последняя осталась, да, она классная. А могу канча могу. Мына кыргыздын мондай оймо чимеси бар экен. Кыргызстан деп жазылып турат. Кайыштан жасалган ар кандай нерселер экен, кийизден жасалган нерселер экен достор. Мына Кыргызстандын желеги турат. Миякта ар кандай продукталар турат. Мына Агаянын балдары жүрөт бул жакта. Кыргызстандын желеги жүрөт. Достор, миякта Кыргызстандын комузу ойнолуп жатат. Боз үйлөр көчө тигилген. Мекендештердин көңүлү абдан сонун. Баары көңүлдүү жүрүшөт биздин мекендештер. Бул жакта көчө күнү тамак таратылган мекендештерге. Плов таратылган. Бүгүн эмне тамак болорун билбейбиз, бирок түшкү тамакты абдан жакшы даярдашыптыр. Элдердин баарына жетет. Бир 2000-2,5 миң мекендеш чогулуп жатат Чикаго шаарында. Кыргыздын оймо чимелери сатылып жатыптыр. Мына Салимушка ушундай подарок алды. Кана көрсөтчү Салимушка. Кармай кой. Ой, абдан сонун экен. Мына Кыргызстан деп жазылып турат. Сага жактыбы Салимушка? Ай, молодец. Мына кызым үйгө тагып алабыз. Кыргызстанды элестетип турабыз. Мына бул ярмаркада мына Үмүт алды. Биздин Кыргызстандын акчалары тартылган жакшынакай футболка экен. Сизге жактыбы? О, сонуке. Салам. Кыргызстанга салам. Салам, Кыргызстан. Мекендештер, миякта биздин Кыргызстандан келген мекендештерибиз Кыргызстандан чыккан сонун продуктыларды, курттарды алып келип турат. Мен сиздерге бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мына бул жакта курт бар экен, $2 экен. Бул жакта достор, Баткенден келген өрүктөр бар экен. Көчө күнү ушундай жеп көрдүк, абдан сонун экен. Кургатылган өрүктөр Баткендики. $6 экен. Бал бар экен, бул Кыргызстандан чыккан бал бар экен. Канчадан экен бул балыңыз? Бал канчадан, Азамат? Бал канчадан? $6 экен. $6. Абдан сонун. Мына Кыргыздын товарлары упаковкага салынып, Америкага чейин жетип атат. Достор, кандай сонун. Жерде калбай Кыргызстандын продуктылары пакетке салынып, Америкага чейин жетип атат. Ушул биздин мекендештерге чоң рахмат. Берген турбайсың акча? Биз сагынган варенье, курт, бал салдым, бүт бар экен. Эң сонун. Слива, карагат, абрикос, малина бары бар. Сиз каякта турасыз? Миякта турасыз да? Чикагода турам. Чикагода турасыз. Көп болду сиздин турганыңызга? Көп эле болду, көп эле иштеп атам 19 жылдан бери. 19 жыл болду. 19 жылдан бери. 19 жылдан бери, жакшы.
Биз кичине канал ачканбыз мекендештерге, Америкада жашаган мекендеш эмеге тааныштырып. Майрам болуп атат биякта Чикагода кыргыздардын 30 жылдыгына карата. Майрамы Кудайга шүгүр, алыста жүргөн президентибизге рахмат. Биякта кыргыз балдарга рахмат, ушундай уюштуруп, божий тегип, Шарипа деген эже божийди жазап, божий тегип, божий жакшынакай болуп, элдер сам мындай максым, куйгымыз, чалап, борсок, самсы баарын жазап, баарын элге берип атабыз. Кудайга шүгүр. Силерге рахмат. Алла разы болсун. Сизге да чоң рахмат. Ошо эмеңер жакшы өтсүн. Каналыңар. Чоң рахмат. Болсун эмеңер. Америкадагы Кыргызстандагы мекендештерге биз салам деп коебузбу? Кыргызстандарга салам. 30 жылдык майрамыңыздар менен силерге узун өмүр, чың ден соолук. Дүйнөдө жакшы нерсенин баарын тилейм. Аллах канча жашоо берсе ошону жашайлы. Кудайга шүгүр. Кыргыздар ар кайсы жакта жүрөбүз. Жүргөн менен бирок жакшы эле, Кудайга шүгүр. Баары жакшы, Кудай тоба. Кыргыздар эле оңолсо жакшы болот эле биздин депутаттарыбыз. Коррупция болбой, жаш балдарды астыга өндүрүп, жаштарды узартып, мындай иштери ийгилик болсун деп тилейм балдарга, жаштарга. Жакшы калуу тилейатсыз, сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Аман эсен болуңуз. Рахмат, сизге да рахмат. Ишиңиз алдыга эле жылтырсын Сизге да эчеке. ишиңиз алдыда болсун. Рахмат сизге. Чоң Алла рахмат. разы болсун. Чоң рахмат, чоң рахмат. Мына эжекебиз 19-жылдан бери жашайт экен. Америка жөнүндө өзүнүн оюн айтты, абдан сонун. Мыякта дагы Кыргызстандын буюмдары сатылып жатыр. Абдан сонун булгардан жасалган буюмдар экен. Желектер бар экен, футболкалар бар экен, эмблемалар менен. Жакшы экен да. Мен айттым. Абдан сонун, абдан сонун. Кичинекей эмес? Жок, сизге атайын тигилген размер экен. Соны татына кайсы. Азыр бул жакта финальный оюн болот экен. Ага чейин мен сиздерге кыргыз күрөшүн көрсөтөйүн. Чикагода болуп жаткан мелдештер. Бул жакта кыргыз күрөш болуп жатат. Көрөбүз, достор.
жакта финальный оюн болуп жатат. Чикаго штаты менен Филадельфия. Достор, Чикагонун командасы абдан күчтүү экен. Филадельфия менен ойноп жатат. Филадельфия давай! Кимдер күчтүү? Давай, Пас, хорош пас. Чикагонун кыздары абдан күчтүү экен кыздары. Sen o sucağına mı dedi? Böyle koşu gerek. Sucağına böyle koşu gerek. Кана судья? Экиден карап турат да. Чикаго, давай! Филадельфия, давай! Бийигирээк! Достор, бул жакта Чикаго штатынын балдары волейбол ойноп жатышат. Давай! Бул жакта экинчи команда ойноп жатат. Бул спорт 35 жаштан өйдө жана 35 жаштан ылдый болуп бөлүнөт экен. Ошон үчүн ар бир штаттан 2ден 3төн команда бар экен. Достор, бул жакта мекендештердин машиналары тизилип турат. Тиякта карасак, биздин мекендештин экөө трак менен келишиптир. Бир Фредлайнер, бир Volvo турат. Погода абдан жакшы Америкада. Оюн катуу жүрүп турат, жолдоштор, достор, оюн катуу жүрүп жатат. Мына гол кирген аз калды, достор. Эң сонун. Америкадагы кыргыздардын ынтымагы деп атайын плакат илинип, бул мини футбол боюнча площадкасы экен. Ошол оюнга азыр даярдык жүрүп жатат. Абдан чоң комплекс экен, сиздерге азыр бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мыякта ар кайсы штаттан келген мекендештер оюнга даярданып жатат. Мына бул площадка 4кө бөлүнүптүр. Бул жерде бир оюн, ар жагында бир оюн, анан тиги капталында 2 оюн болот экен. Бир учурда 4 оюн. Бүгүн полуфиналдык жана финалдык оюндар болот. Абдан кызык болот. Сиздерге бардыгын көрсөтүп тартканга аракет кылам. Поледеги жер абдан жумшак экен. Жыгылса дагы эч дене оорубайт, травма албайт. Мына мекендештердин баары оюнду күтүп отурушат. Абдан сонун условия экен.
Бул жакта мекендештер тамактанып атат. Азыр экинчи полеге өтөлү. Бул жакта бир оюн болсо, бул экинчи поледе экинчи оюн болот. Бул жакта оюн болуп атыптыр, достор. Ой. Кайсы команда ойнап атат бул жакта? Калифорния? Висконсин. Калифорния, Висконсин. Эки штат ойнап атыптыр мыякта футбол. Калифорния штаты менен Висконсин штатында жашаган мекендештерден ой, футбол ойну. Штрафной. Азыр гол кириши мүмкүн штрафнойдон. Перед ним стой! Давай! Гол! Ай, аз қалды. Достор, азыр кыздар ойнап жатат. Филадельфия шаары менен Чикаго шаары. Финалдык оюн. Достор, абдан катуу оюн болуп жатат. Филадельфия шаары менен Чикаго шаарынын кыздары финалдык оюнда ойнап жатышат. Азыр Чикаго командасы астыда. Биринчи тайм. Чикаго командасы менен Филадельфия командасы финалдык оюн. Давай! Бул жакта Чикагонун кыздары отто окшойт, Филадельфиянын кыздары. Чикаго чемпион!
күрөш боюнча, кыргыз күрөшү боюнча мээлешип жатат. Эң күчтүү 2 балбан калды. Уже 5-10 минут күрөштү, бири-бирин жеңе албай атат. Азыр күрөштү улантышат. Абдан катуу күрөш болуп атат, кыргыз күрөш. Азыр жеңиш 3 минутада аныкталат. Кимиси таза жеңиш кылат. Же болбосо упай менен 3 минутта азыр 2 минут 17 секунда калды. Баллондарды колдоп, кол чаап тургула. Анеге тумандар ойлоп турабыз. 2 минутта убакыт калды. Анеге кызыл кур менен Филадельфиялык балбан анеге колдоочулар барбы? Ватандашы Висконсин, анеге Висконсиндер барсыңарбы? Колдоп турабыз каттуу. Бектур атынан риской тетөр, итак футболкасы. Көр, шуттан минуттен так. Bir minuta 15 sekunda. Bir minuta kaldı. Elli sekunda. Достор, бүгін 5 сентябрь Чикагода болуп өткөн оюндардын жыйынтыгы чыгып жатат. Бул жакта оюнчулардын баары чогулуп, азыр вознаграждение болот. Тигил жакта биздин мекендештер намаз окуп атат. Бул жакта келген командалардын баардыгы чогулуп, сүрөткө түшүп, азыр вознаграждениени күтүп жатышат.
Bir neçe minütten keyin kuттуктоо байгелерди берүү башталат. Бул жакка дагы Америкадагы Кыргызстандын посолу дагы келди деп айтып жатышат. Байкем, не oldu? Tenis ne oldu? Tenis. Второе место. Второе место? Kut olsun. Тебе нормально, да? Kut olsun, kut olsun. Zaten siz второе место алган биздин мекендешмен ойноп койдум. Утулсам дагы. Нужен утешительный приз. Ey tuğanlar geliştir. Мына достор, бул жакта мына кубоктардын баары турат. Кубоктардын баары турат. Ар кайсы видтерге бериле турган кубоктардын. Футбол, волейбол, теннис. Бул жакта дагы бир кубок турат. Кубоктардын баары даяр. Списоктор түзүлдү. Ручка. Мына бул жакта медальдардын баары турат. Мекендештердин баары чогулуп атат. Баардык мекендештер чогулуп атат. Мына экинчи этажда мекендештер турат. Биринчи этаждагы мекендештер турат. Мелдештер абдан сонун өттү. Эң жогорку деңгээлде өттү. Организаторлор дагы абдан сонун даярданыштыр. Мына жакта Филадельфия деп Филадельфиянын немесин кармалашыптыр. Эжелерди да камера ачырып коеюн. Мына Филадельфиянын эжекели. Оюн кандай болду? Жакшы болдубу эжекели? Бекилип, Юсал Калмаш экен. Америка Birleşmiş Devletleri'nden Kırgız'dan karşılardı. Bardığınızlarda ынтымақ kubogı, ынтымақ kuboguna gelip bergenizlerge çin yürekten rahatsız bildiririz. Hazır biz bir neçe sekundadan keyin uşul beleklerdi tapşırуу azemin başlagan turabız. Sırttagыларды бардыгын чакыргыла. Güreş boyunca katışkan balbanlar barsınlar mı? Anake güreş boyunca katışkan balbanlar. Жатат. Мекендештердин баары чогулуп жатат. Мен сиздерге ошол спорт оюндары өткөн спорт аренасын тааныштырып коеюн достор. Мен дагы лайв кылып атам мына. Instagram баракчасына дагы лайв тартып атам. Прямой эфир кылып. Мына бул жакта биринчи талаа футбол ойной турган. Бул жакта экинчи талаа футбол ойной турган. Абдан жогорку деңгээлде жасалыптыр. Мына үстүндө экинчи этажда болельщиктер көрүп турат экен. Мына бул жакта топтор деле жатат, эч ким алып кеткен жок. Мыякта мына бир мекендешибиздин бутсусу жатат. Буга да эч ким тийген жок. Азыр мен сиздерге башка эки площадканы көрсөтүп коеюн достор. Спорт мелдеш 10 видте болду. Мен сиздерге азыр мини футбол площадкаларын көрсөтүп жатам. Мына бул жакта мына сумкалардын баарын калтырып коюп, Америкада тийбейт ушундай. Бул 3-чү площадка. Мына достор, 4-чү площадкада биздин мекендештер чогулуп жатат. Кичинекей балдар ойноп жүрөт мыякта. Англисче сүйлөшүп коюп. Гол! Ура! Hi, how are you? Достор, мына. Мекендештер жабылуу аземине келип жатышат. Азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин жабылуу аземи болот. Чикагодагы мелдештер жогорку деңгээлде өттү. Абдан жакшы даярданыштыр. Бир дагы ызычуу болгон жок, бир да травма болгон жок. Мына жигиттер футбол ойногон, волейбол ойногон жигиттер өзлөрүнүн байгесин алабыз деп күтүп турушат достор. Мен сиздерге азыр дагы бир жолу бериле турган сыйлыктарды көрсөтүп коеюн. Бул жакта бериле турган сыйлыктар. Бериле турган сыйлыктар, медальдар, мына медальдар. Çok rahmet. Geçitten beri
бардык оюндарга кыйкырып, тамакты калбай калыптыр. Кечирим сурайм, бир аз кеудем болуп атса. Анда эмесе туугандар, убактыбыз жана айтып өткөндөй аябагандай тар. Ошол 30-40 минуттун ичинде бардык оюндардын белектерин өз ээлерине тапшырып, андан кийин банкетке жол салабыз. Ал эми сиздердин бардыгыңыздардын бүркүрөгөн кол чабыңыздар менен ошол ынтымак кубогунун тапшырууну ачып берүүчү сөзү Кыргыз Республикасынын Америка Кошмо Штаттарындагы жана Канададагы ыйгарымдуу элчиси Аманбаев Бактыбек агабыз беребиз. Кол чабыңыздар туугандар. Кол чабыңдар. Урматтуу мекендештер, мына 3-сентябрдан бери өзүңүздөр көрүп атасыздар, Чикаго шаарында мелдештин спорттун 11 түрү боюнча мелдеш өттү, кызуу өттү. Абдан жогорку деңгээлде уюштурулуп өттү. Бул чындыгында кыргыз эли үчүн, кыргыз маданиятынын өнүгүшү үчүн мааниси абдан чоң. Себеби кыргыз эли кылымды карыткан эл, кылымдардан бери жоголбой келе жаткандыгынын эң негизги себептеринин бири биздин улуттук традиция, биздин улуттук оюндар. Бул улуттук оюндар кыргыздын мүнөзүн чагылтып турат. Улуттук оюндар кыргыздын балдарынын келечекте кыргыз мутлак кыргыз болуп калып жатышына таасир берүүчү негизги механизм. Ошон үчүн биз кыргызга кайра жүргөнүп улуттук оюндарды кошо жүрүшүбүз керек. Дайыма улуттук оюндарды оюнуп, эгемендүүлүктү жогорку деңгээлде белгилешибиз керек. Мына ошол бүгүн урматтуу агайын туугандар, спорттун 3 түрү боюнча жыйынтык чыгып атат. Күрөш, волейбол, футбол боюнча. Ошол 3 түрүнүн жеңүүчүлөрүнө бийликти тапшырып коюуга чоң рахмат. Мына достор, биздин элчи сүйлөдү. Азыр место бөлүштүрүү башталат. Мына атайын футбол, волейбол, теннис, шахмат бүт баарына ылайыкталган приздер. Белиңиздер тапшырып коюңдар. Кол чабыңыздар туугандар анакей. Сиздерге болгон сыйырма кыргыз элинин маданиятына болгон өзүнүн кошкон салымы. Ал эми кийинки сөздү Достор, азыр Кыргыз Республикасынын Канада менен Америкадагы элчиси сөз сүйлөдү. Азыр приздерди тапшыруу аз эми башталып жатат. Салам алейкум, көрүшүлөр, мекендештер. Эгер жок болсо, ар бир штаттын өкүлдөрү чыгып койсоңуздар, анан кийинчерээк берип коесуздар. Куттуктайбыз. Кол чабуулуп турабыз туугандар. Экинчи орунга Самиев Ильяс, Филадельфия штаты. Филадельфия. Ильяс барбы бул жерде? Биринчи место Темирбеков Баяман, Филадельфия. Бали. Филадельфиянын балбандарын карагылачы. Кол чабыңыз, куттуктайбыз балбандарды. Чоң рахмат, медалдарыңыздар кут болсун, акыркысы болбосун. Кийинки кезекте 90 килограмм плюста 3-чү место Сарбатов Дастан, Висконсин штаты. Туугандар, кетпей туруңуздар. Кана футболисттер, жакыныраак белгиле, футболисттер. Ушинтип достор, Шахмат боюнча анда Азиз чыгып койсо, жеңүүчүлөрдү байгелер менен куттуктап, Азем аяктап баратат достор. Чикаго шаары 5 сентябрь 2021 жыл.
Ekінші место Нұрсұлтан Агаев. Алçak koysunlar. Достор, ошентип Чикагодагы мелдештердин баары аяктады. Мына бул жакта междугородний поезд кетип атат. Двухэтажный. Үстүнө да астына да отурушаттан анан эки шаардын ортосунда жүрөсүз. Бензин куялы деп заправкага келдик. Чикагода бензиндин баасы $3.23 экен, достор. Оюндар жакшы өттү. Абдан сонун болду. Биз 2 күн жүрдүк, тарттык. Тамактарды берип атышты. Абдан жакшы оюндар болду. Организаторлар абдан сонун даярдаптыр. Азыр призлердин баарын берип бүтүштү. Instagram баракчадан дагы лайв кылып прямой эфир жасап жаттым. Азыр материалдардын баары толду. Эми 1-2 күндө жакшынакай бир видео чыгарабыз. Ошондой, достор, мына азыр бензин куюлуп атат. Мен өткөндө айткандай полный бак куябыз. Мыякта 1 литр, 2 литр, 3 галлон, 4 галлон деген жок. Азыр полный бак 16 галлон куюлат. 16 галлонду 3.8ге көбөйтсөк, где-то 50-60 литр куябыз. Гостиницага бармай болдук. Бүгүн чыгалы дегенбиз. Кайра ойлонуп, гостиницага барып, бүгүн эс алып, видео жасап, эртең Кудай буйрса, эртең менен гостиницадан шашпай чыгып алып, Чикагонун даунтаунуна барабыз. Ошол жерден бизде 11 болгондо Кыргызстанда кечки саат 9 болот экен. Instagram'dan прямой эфир жасап, ошол жерден мекендештердин суроолору болсо жооп беребиз, достор. Мына мен сиздерге жана айткандай, мына 16 галлон 830 кандай болуп калат ошондо. Мына $59.56 куйдук, полный бак. Бул бензин менен эми үйгө чейин жетебиз. Агай штатына. Баарыңыздарга чоң салам. Видео чыгат, Кудай буйрса. Аман эсен болуңуздар. Кыргызстан, жашасын Кыргызстан. Кыргызстан өнүксүн, достор. Достор, биз үйгө жетип калдык. Анан Агая штатындагы эң сулуу машинаны сиздерге көрсөтөм. Корвет экен. Корвет. Эки миң жыйырма экинчи жылкы Корвет. Ушундай красавчик машиналарда жүрөт да Америкада. Азыр эси кирип кетти. Где-то бир 70ке чыгып калган улгайган киши экен. Агая Корвет. Мотору аркасында. Абдан кооз машина экен.